депутат болгондон кийин ар бир өскөн шыбактын, ар бир төрөлгөн баланын талашыш керек да талабын. Мен бир гана өзүмдүн өрөөнүм эмес, жалпы Кыргызстандын талабын талашууга даярмын. Чоң сапарга аттанып атыптыр. Ошол багытта ушул мекеним Кыргызстан менен, мекеним Кыргызстандын баардык эмелерин окуп чыктым, тааныштым, мага жакты. Анан дагы өзүбүздүн уулубуз ошо адилет үчүн мекеним Кыргызстанга добушумду бергим келет. Бул өтө жаш жигит, мындай жаш болгону менен өзүн биздин элге таанымал, өзүнүн иши менен, өзүнүн сөзү менен бир топ элге мындай эмгеги бар бала да. Анан бүгүнкү күндө бул балага биз өзүбүз баягы четте турбай, жалпы эл журт колдоо көргөзүп, ушул иш чарасына катышып, ага жөлөк болуп жардам берүүгө ушул аттанып жүрөбүз. Ал тууралуу кыскача алматсам, өзү мындай жаш болгону менен бир жигердүү адам да өзү. Эримдеп, жеримдеп, баягы салымын кылып, жаш болсо дагы өзүнүн убактын бөлүп арнап жүргөн жигиттердин бири. Бул балага биз да терең үмүттөбүз. Бул бала биздин элибиздин жаш болосуна ушул биздин азыркы тандалган партия аркылуу чоң салым кылат деген, жеке эле биздин элге эмес, жалпы мамлекетке бул баланын чоң салымы болот деп биз жалпы эл терең үмүттөбүз. Шайлоо ыкмасы менен жоопкерчиликтүү кызматка жетүү бул көпчүлүктүн гана колдоосу менен болорун эскерип кетер элем. Анткени биздин республикада бийликтин ээси эл деп конституцияда белгиленген. Демек, бийликтин ээси силерсиңер. Ал эми силер шайлаган учурда мен силердин ар бириңердин таламыңарды, сурооңорду жана муктаждыгыңарды мамлекеттик деңгээлде далилдеп, жада калса талашып, тартышып аткарып берүү негизги милдетим деп билем. Бул менин терең жоопкерчилик менен аткарып беремин деген чын жүрөктөн сөз берем.